Көздүн ордуна шишик менен төрөлгөн Ымыркайдын атасы. Эл жардам берген сайын баламдын көзү айыгат деген ишенимим күчөп жатат. Көздүн ордуна шишик менен төрөлгөн табаракка эл тарабынан көптөгөн жардам бериле баштады. Бул туурасында Ымыркайдын атасы Асылбек Нуркамил уулу Супер KG'ге билдирди. Биз тууралуу маалымат каражаттарына интернетке чыккандан тартай элден көптөгөн жардам келе баштады. Кайрымдуулар кийим-кече, азык-түлүк алып келип жатышат. Акчалай жардам бергендер да көп. Элден айланса болот. Элдин бизге болгон мындай мамилесин көргөнү балабыздын айыгып кетишинен үмүтүбүз чоң дейт табарактын атасы. Эске салсак, Асылбек Нуркамил уулунун баласы табарак көзүнүн ордуна шишик менен төрөлгөн. Ымыркайдын атасы Супер KG порталына берген маегинде уулубузду бирөөгө көрсөткөндөн чочулайбыз. Жада калса дарыгерлер да коркуп кетишет деген эле. Ошондой эле Асылбек Нуркамил уулу 14-мартта Бишкек шаарына уулун алып келип, дарыгерлерге көрсөтүүнү пландап жатканын билдирген. Асылбек кандай чыгат? Денсаулыгыңыз жакшыбы? Шүгүр, мен жакшы Кудайга шүгүр, жүрөбүз ушул. Интернеттен көрүп көпчүлүк кызык турат. WhatsApp номер деген Элсон номер өзүңүздүн шотуңузда тыямбы? Ооба, Элсон өзүмдүн шотум 0774 менен 32 24 63. WhatsApp номер дагы өзүм колдоном. 0776 менен 12 21 90. WhatsApp номерге да котоп болот, а? Ооба, болот, шотко болот. Ошто турган адресиңизди айтпаңыз. Западный Кечи району, Кулатов көчөсү 14, 20 квартира. Кулатов 14 квартира 20, а? Ооба. Чоң рахмат. Токтотуң да билесиң. Ушул жерден силер бир тоңаларыңыздарден сураныч, WhatsApp'тан таркатып коюңуздарчы. Ушул голос сөз WhatsApp'ка жибериңиздерчи ушул видеону. Мен Германияда эмес, мен Кыргызстанда элемин. Ал жалган маалымат, Кудай сактасын, мен баламдын дарты 200 000 доллар чалык эмес. Кудай элдин катарында эле дарт берсин деп, берсе да ошондой эле берсин деп дуа кылып атам. Урматтуу мусулман бир туугандар, сураныч мекендештер, ал жалган маалымат, мошенниктерге алданбаңыздар. Ошо СМБдан, МБДдан көрүп калгандарга деле айтат элем. Мен укугумду коргоп бериңиздерчи, сураныч. Мен Кыргызстанда элемин, андай Кудай сактасын, Германияда эмесмин. Ошо адамдар өзүнүн татыктуу жазасын алсын, мени Германияда дегендер. Сураныч, ушул мекендештерим ушуну колдоп бериңиздерчи. Ушул видеону сөзсүз неме кылып, сураныч эптеп нерсе кылыңчы. Жөнөтөм. Макулнан. Западныйда 14-дом 20 квартирада турат экен, жашаган жеринеки балдары, кыздары садикке таштап келип алып, баласы мынакей Германияда эмес ушул жерде экен. Элсом картасына дагы, WhatsApp'тагы номерине дагы бемерал которсоңуздар болот экен, калоочулар келип үйүнө келип жоктоп кетсеңиздер болот. Ушундай кыргыз элин кайдыгер карабай көптү көрсөкөл болот деп баарыбыз жардам берип коелу.